Алгач түрк тилдүү мамлекеттердин улуттук музыкалары жаңырып бийлери бийленди. Максат ар улуттун жаштарын бий жана музыка менен биримдикке чакыруу. Андан соң көчмөндөрдүн Кара Жорго бийин 1000ге жакын адам катар тизилип чогуу бийледи. Көрүнүш көпчүлүктү суктандырды. Кара Жорго жоргонун жүрүшүндөй арыш таштатып, ат үстүндө бара жаткандай денени кыймылдаткан шайдоот жана көңүлдүү бий. Кезинде бул бийге кызыккан казак туугандар аны кытайлык кыргыздардан сурап алып бийлеп чыккан. Уюштуруучулар фестиваль аркылуу Кара Жоргону коомчулукка кеңири жайылтууну да максат кылган. Элибизге таанытышыбыз керек. Анан кийин элибиз көпчүлүгү билсе дагы, мурун кийин бийлеп көрбөгөн соң психологический барьер бар. Анан ошол барьерди жыктырыш керек. Ар бир улут неге улут? Анткени ар бир улуттун өзүнүн башка улуттардан өзгөчөлүгү, традициясы, үрп-адаты болуш керек. Биздин дагы бул үрп-адаттардын арасында Кара Жорго бийги. Ал эми Кара Жорго бийин жандантып коомчулукка алып чыккан журналист Кубанычбек Эсенбаевдин айтымында кыргыздардын бийи экиге бөлүнөт. Биринчиси мистикалык бий, ага жинди бий, талма бий, кара бий, шаман бий кирет. Буларды айрым гана адамдар бийлей алат. Экинчиси эркин бий Кара Жорго. Аны тарыхта көчмөндөр аш тойлордо бийлеген. Ошондой эле бий дене бойдо жазып, муун ооруларын да алдын алат. Биз ушундай болот деп күткөн эмеспиз. Абдан кубанычтабыз, төбөбүз көккө жетип турат. Бизди аябай колдоп аткандарына аябай ыраазыбыз. Кара Жорго бийи тууралуу маалыматты 1924-жылы немис окумуштуулары тарткан даректүү тасмадан кездештирүүгө болот. Анда Каркыра жайлоосунда бир эркек адамдын бийлеп жатканы тартылган. Сүймөнкул Идрисов, Мирлан Маматали уулу, Коомдук, 1-канал.